Койдун эти сөөктөрү менен 620 сом болсо, сулпет болсо 780 сомдон сатылууда. Ал эми койдун эти болсо 650-680 сомдон сатылып жатат. 2024-жылы Кыргызстанда этке болгон боо болуп көрбөгөндөй өстү. Мындан улам Кактус Медиа редакциясы базарларда эң кымбат жана эң арзан эттин баасын билип көрүүнү чечти. Орто Сай базарында бүгүнкү күндө уйдун этинин баасы сөөгү менен 670 сомдон жана сулпет болсо 780 сомдон сатылууда. Ал эми койдун эти болсо 650-680 сомдон сатылып жатат. Жаңы жылдан кийин баа да кайра эле 10 сомдон 20 сом өстү. Ага чейин жаңы жылга чейин аябай өстү. Каждыден по 10 сом подорожал. 10 сомдон көтөрүлүп келип атты да. Анан бая 550 дегендер алар бираз эмелер болуп калат да. Анан алган клиент кайра келип албайт да, катуу экен 3 саат бышырсак деле жумшак болбой калып жалт эт. Жаңылыктардан кече эле эмеден телевизордон чыкты го, момчадан экен го, сен алар депчи. Анан ал эт эми башка да салыштыра албайбыз. Анан биз болгону эмгек акыбыз эле мындай 30 сом 20 сом коюп эле сатабыз. Бизге мына оптовый келген сенаны деле айттым баасын, напримерчи. Анан эмеден көрүп алып, жаңылыктардан көрдүк деп эле элдер баягындай нааразы болуп келише берет. 3 февралга карата Ак Эмир базарында уйдун эти сөөктөрү менен 700 сомдон, ал эми сөөгү жоктор 830 сомдон сатылууда. Ал эми койдун эти 650дөн 700 сомго чейин. Ал эми Ош базарында уйдун эти сөөктөрү менен 620 сом болсо, сөөктөрү жок 670 сомдон сатылууда. Уйдун эти сөөктөрү менен 650, ал эми сөөктөрү жок болсо 800 сомдон сатылууда. Ушул эле базарда койдун эти 550-580 сомдон сатылууда. Узбеки дают 10 сом дороже. Нашим приходится 10 сом выше давать. И эти тоже опять 10 сом, чтобы им дали. Наши дают 10 сом выше, чтобы нашим дали. А правильно, а кто вырастил скот, они же заинтересованы в прибыли. Вот так и дают.